Кандайсыздар баарыңыздар? Кыргыздын улуттук тамагы бешбармак жасайбыз. Алгач эле суубузду куюп алып, казаныбызга чучукту, этибизди салып, бийик өттө кайнатабыз. Кайнап чыккан соң 2-3 жолу ушундай үстүндө пеналарын алабыз. Мен 3 саат кайнаттым. 2,5 саат болгон соң камырыбызды илеймин. Жылуу суу, туз, жумуртка, унубузду жакшылап ээлеп алып, катуу камыр жасап, ээни кандырабыз. Арасында 2-3 жолу ээледим. Андан соң мынакей этибиз да бышып даяр болуп калды. Туз, пияз, картошка, сабизди салып кайнатып алдым. Камырыбызды арасында илегенде 2-ге бөлүп койдум, жайганга ыңгайлуу болсун деп. Аябай сонун кылып жаябыз, чукалап. Баарын жайып алган соң кесип алдым. Майдалап кесип алып, этибизди, картошка, пиязыбызды терип алабыз. Чык даярдап алдым. Пиязыбызга черный перец кошуп, шорпонун майлуу үстүнөн куюп алып, кайнаткалы койдум. Баарын сүзүп алып, камырыбызды бийик өттө 5-6 мүнөт кайнатып алабыз. Аябай бат бышат. Кайнап чыккан соң сразу сүзүп алып, үстүнөн шорпосунан, чыктан. Андан соң картошка, этибизди баарыбызды чучугубузду кесип, ушинтип майда туурап терип алдым. Аш болсун бизге. Рецепт жакса каналга катталып, лайк баса кетиңиздер. Дамыга сөз жок. Жасап көрүңүздөр.